Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Ошто курулушта иштеген өспүрүм 13 кабаттан кулап кетип каза тапты. Техника безопасности сактоо боюнча эскертмелерди берип турабыз. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин мүчөлөрү аларды тоотпой жатканына даттанышты. Медреседе болгон жаш баланын өлүмүнөн кийин диний жайларга көзөмөл камералар коюлмай болду. Аяктана молдо сүрөйлөр жаш балдарды эмне кылып коюп атат, аны деле текшериш керек. Ошол жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов. Ошто курулушта иштеген өспүрүм 13 кабаттан кулап кетип каза тапты. Кырсык 5 октябрда Артвин курулуш компаниясына таандык курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдө болгон. Маркум келишим менен таштандыны тазалоо үчүн убактылуу ишке алынганы белгилүү болду. Бул сыяктуу Ош шаарындагы курулуп жаткан турак жайлардагы кырсык буга чейин да катталган. Ага жумушчулардын коопсуздук талаптары сакталбагандыгы негиз болууда. Ошто курулушта иштеп жүргөн 16 жаштагы өспүрүм 13 кабаттан кулап кетип каза тапты. Кырсык дал ушул көп кабаттуу үйдө орун алган. Маркум Артвин курулуш компаниясына таандык. Бул имаратта курулуш калдыктарын тазалоочу болуп эмгектенип жүргөн учурда бул иш боюнча милиция тергөө ишин баштады. Маркум Өзгөн районунун тургуну, Ош мамлекеттик университетинин колледжинин студенти болгон. Ал каза болгондон бир күн алдын гана курулушка келишим менен убактылуу жумушка киргени белгилүү болду. Курулуш калдыктарын чогултуп атайын кранга илип жатып, 13 кабаттан кулап кеткен. Учурда жашы жете элек баланын бул жумушка кантип тартылганы текшерилип жатат. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Өлүм себептерин аныктоо боюнча ошол жердеги бардык күбөлөр, ишке алган адамдар жетекчиликке сурак берип жатышат. Эмне себептен жаш балдарды 18ге чыга элек балдарды мындай ишке тарткандыгы боюнча дагы азыр ошол ишке алгандар тиешелүү көрсөтмөлөрүн берип атат. Эмне себептен тиешелүү өздүк документтерин караган эмес. Алгачкы баягындай коопсуздук чараларын көрүү боюнча сабактардан өткөнбү, кол койгонбу, кол койгон эмеспи, бул боюнча комплекстүү текшерүү иштери азыр жүрүп жатат. Ага кошо дагы 2 өспүрүм курулушта иштеп жүргөнү аныкталды. Алар өздөрүн 18 жаштамын деп тааныштырган. Аталган компания окуя тууралуу комментарий берген жок. Ал эми Ош шаарындагы курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы буга чейин курулуштагы коопсуздук талаптарын текшерип, эрежеге ылайык деп табышкан. Техника безопасности сакталгыла деп каттар берилген. Алардан Артвин Групп компаниясынан да бизге жооптор берилген. Просто объектиде эмгекке болгон полный эмелер сакталып атат, мындай болот деп биз каттарды алганбыз. Талаптарды техника безопасности боюнча буларда бардык эле нормаларын аткарып келаткан, бирок ошого карабастан кырсык экен ушундай нерселер болуп калыптыр. Мындай окуя Артвин курулуш компаниясында экинчи рет кайталанып жатат. Буга чейин да бир кызматкер иш учурунда каза тапкан. Көп өтпөй Карагай курулуш компаниясында да 28 жаштагы жигит 8 кабаттан кулап мүрт кеткен. Ага жумушчулар үчүн коопсуздук талаптары сакталбаганы негиз болгон. Көп кабаттуу үйлөр Ош шаары өнүгүүсү үчүн биз буларды эми салба деп кое албайбыз. Конечно, салынып атканда эң негизгиси техника безопасности. Эмгекти сактоо үчүн биз дагы усиливать этип, өткөндө биз бардык Ош шаарында курулуп жаткан объектилерге бардыгына уведомлениялар бергенбиз. Техника безопасности сактоо боюнча эскертмелерди берип турабыз. Дагы усиливать этип, күчүнө келтирип, азыр бардык Ош шаары боюнча эскертмелерди курулуш компанияларына дагы беребиз. Ал учурларда эмгекти жана эмгекчилердин укугун коргоочу кызмат комиссиянын корутундусу менен компенсация төлөп берүү жагын көзөмөлгө алышат. Ал эми өспүрүмдөрдү да курулуш иштерине тартуу эреже бузуу катары катталып, айыппул салынат. Эмне себептен болуп атат деген маселе, албетте бул биринчи орунда ушул эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук эрежелеринин толук сакталбаганы. Ошол жакта сиз айткандай жумушчуларды ошол курулуш объектисинде киргизүүдө атайын жанагындай талаптар бар да.
нускалоодон өткөрүү, андан сырткары жанагындай жеке коргонуч каражаттарын камсыз кылуу, андан сырткары курулуш жүргүзүүдө бир нече жана коопсуздук сактоо боюнча маселелер бар да. Ош шаардык милициясында жыл башынан бери курулуш учурунда орун алган кырсык боюнча 5 факты катталган. Мындайда окуя кокусту катары катталгандыктан иш кыскарып кеткен учурларда жок эмес. Курулуш аймагында иштеген жумушчулардын сөзсүз түрдө башында каскасы, атайын кийими болушу керек. Бирок мындай талап көпчүлүк курулуштарда сактала бербейт. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Бишкектеги балдар клиникасында өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатты уурдоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 33 жаштагы анестезиолог-реаниматолог 1340 ампуланы уурдаган. Шектүү 2023 жылдан бери Бишкек шаарындагы балдар клиникаларынын биринде иштеп келген. Ал медициналык жайдын директорунун атынан жасалма ишеним каттарды даярдап, баңгизат жана психотроптук каражаттарды уурдап, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү соттук экспертизалар дайындалды. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин мүчөлөрү аларды тоготпой жатканына даттанышты. Алгач Марат Мураталиев МАМ курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чаап, анын ишине кийлигишкенин айтты. Таласта шайлоочулар менен жолугууга барганбыз. Саламаттыкты сактоо министри менен кошо Көпүрө базардагы бейтапканага кирип, курулуш менен тааныштык. Анан МАМ курулуштун жетекчисинин орун басары чалып, силер не кирдиңер, Минкаптын буйругу менен киргенге болбойт деди. Ушул маселени карап койсоңор, көзөмөл кылуу бул биздин укугубузда. Өтө эле төмөндөп кете бербейли деди төрагага кайрылып. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев МАМ курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевке кайрылып, ар бийликтин учурунда эрке балдар болгон, бирок кези келгенде биринчи ошолор жазалана турганын билдирди. Парламентке чакырылган МАМ курулуштун башчысы Нурдан Орунтаев түшүнбөстүк болуп кеткенин, орун басарына эмнеге депутаттарды анын мекемесинен эч ким коштоп жүрбөгөнүн эле айтканын белгиледи. Бул жоопко спикер ынанбаган өңдү. Сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш-турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Анын арызы соттор кеңешинде 9 октябрда караларын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагалыгына 2022 жылы февралда президент Садыр Жапаровдун буйругу менен дайындалган. Конституцияга ылайык жогорку соттун төрагасы 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Ноокат районундагы медреседе болуп өткөн каргашалуу окуядан кийин мамлекеттик органдар диний окуу жайлардын жетекчилерине чукул жыйын өткөрдү. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Анда УКМК Ички иштер министрлигинин облустук башкармалыктарынан жана казыяттан өкүлдөр катышкан. Жыйында мыйзамдарды сактоо, коопсуздук боюнча тиешелүү чараларды көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилген. Мындан сырткары берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча облус аймагындагы жалпы диний окуу жайлар үчүн атайын мониторинг жүргүзүлөрү да белгиленди. Ошто Ноокат районундагы медреседе бычак жеп каза болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн окуясынан кийин облустагы диний окуу жайларга видео камераларды коюу тапшырмасы берилди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустагы башкармалыгы, облустук милициясынын жана казыяттын кызматкерлери диний окуу жайлардагы коопсуздукка байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда медреселерде ички тартипти жөнгө салуу үчүн нөөмөтчү мугалимдерди дайындоо маселеси да каралган. Буга чейин деле түшүндүргөнбүз, будан кийин да айтып атабыз, ушу мүмкүн болушунча тез аранын ишине коюлгула деген тапшырмалар коюлган. Жыйында негизинен ушу мыйзамдардын сакталышы, коопсуздук чараларын күчөтүү, ошол жөнүндө тапшырмалар берилди. Ошол эле учурда ошол медреселердин ички тартипти жөнгө салуу үчүн 2 жыл 2 айга чейин
ошолор негизинен ушул устав мыйзам талаптарын аткаруу максатында болду жыйындарчы. Өлкө аймагындагы диний уюмдар жана мекемелерге буга чейин деле видео байкоо орнотуу боюнча сунуштар берилип келген. Эми ал тапшырма катары берилип аткарылышы көзөмөлдөнөт. Мындан улам облус аймагындагы жалпы диний окуу жайлар үчүн атайын мониторингдер да жүргүзүлөт. Алдыда орнотулуучу видео камералар диний мекемелердин өздөрүнүн жеке каражатынан орнотулат. Бул негизинен бул талап мурда эле коюлган. Мечиттерге дагы, медреселерге дагы бул коопсуздук үчүн. Бирок биз кече дагы бул Ноокаттагы окуядан кийин дагы талап койдук. Негизинен медреселерде камералар орнотулган. Бирок дагы биз ар бир бөлмөгө чейин орнотула деп сунуштарды бердик. Эми медреселер өздөрүнүн каражаттарынын негизинде өздөрү орнотуш баштайт мындан буякачы. Мечит жана ислам окуу жайларына коюлуучу видео байкоолор боюнча сунуштарды коомчулук жактырса, айрымдары кереги жок экенин айтып каршы чыгууда. Ар бир адамдын эмеси да бул. Койбой койгон жакшы дейм. Тууралуу коюш керек. Эмне үчүн коюш керек? Эми балдар көзөмөлдө болгону жакшы да, жаш балдарчы. Эми жаман ой болбосо деле негизи эми көзөмөлдө болгону жакшы дейм. Азыр ар кандай случайлар болуп атпайбы? Эми аякта молдо сүрөйлөр жаш балдарды эмне кылып коюп атат, аны деле текшериш керек. Может, аякта педофилдиктер кирип алгандыр ичке. Дагы мыйзам чегинде болуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Эске салсак, 6-октябрда Ноокаттагы медреседе өспүрүмдөр чатакташып, 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы уштуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала ооруканага жетпей каза болгон. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруу үчүн медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окубаганын жөнүндө маалымат тараткан. Бул боюнча атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Министрлер кабинети курулуш компанияларын үйлөр менен бирге балабакча жана мектеп курууга милдеттендирген норма иштеп чыгууда. Бул тууралуу парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Жыйында эл өкүлү Дастан Бекешев мектеп тартыштыгын чечүү зарылдыгы боюнча суроо узаткан. Эгерде көп кабаттуу үй курулуп жатса, бизге курулуштун планын көрсөтүшөт. Ал жерде канча тургун жашай турганын эсептейбиз. Буга ылайык биз курулуш компанияларын социалдык объектилерди, балабакча, мектептерди курууга милдеттендиребиз, деди Бакыт Төрөбаев. Борбор калаада жер калбай калды го деген депутатка Минкап башчысынын орун басары биз муну түшүнөбүз деп жооп кылды. Салык декларациясын тапшырбаган жана туура эмес тапшырган 2511 адамга 6 миллион сом айып салынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын салык мыйзамдарынын аткарылышы боюнча, тактап айтканда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бирдиктүү салык декларациясын тапшыруусуна карата текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 2023 жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшырбаган, белгиленген мөөнөттү бузуу менен тапшырган жана туура эмес маалыматтарды көрсөткөн жалпы 2511 кызматкерлерге карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 438 беренесинин негизинде укук бузуу өндүрүштөрү козголуп, материалдар сот органдарына кароо үчүн жиберилген. Натыйжада 1510 кызмат адамы жалпы суммасы 6 миллион 40 миң сомду түзгөн айыппул түрүндөгү жаза чарасына тартылышты. Ал эми калган кызматкерлердин иши кароо стадиясында. Кыргызстанда тиричилик эмес абоненттер үчүн электр энергиясына болгон тарифтер жогорулады. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Документке ылайык тиричилик эмес абоненттер үчүн электр энергиясынын тарифи 1 киловатт-саат үчүн 376,7 тыйындан жүргүзүлөт. Буга чейин тариф 1 киловатт-саат үчүн 287 тыйынды түзчү. Чечим тартыштык шарттарында керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишенимдүү жана үзгүлтүксүз камсыздоо, ошондой эле тийиштүү ишканалардын чыгымдарынын ордун толтуруу максатында кабыл алынганы белгиленди. 2023 жылы Кыргызстанда 1,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектеген 89.767 тиричилик эмес абонент болгон. Жаңы тарифтер киргизилсе, энергокомпаниялардын кошумча кирешеси 900 миллион сомго жетет деп күтүлүүдө. Юридикалык жактар, жеке ишкерлер, ошондой эле жеке жактар, турак эмес жайлардын жана батирлердин ээлери тиричиликтик эмес абоненттер болуп саналат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ош ТВ менен чогуу калыңыз.